Биз азыр Токтогул районуна караштуу Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн Бала Чышкан айылында турабыз. Өзүңүздөр көрүп турган бул чакан жайда ушул айылдын тургуну Өмүралиева Айнура чакан кийим тигүүчү цех ачкан. Бул жайдын ачылганына 6 айдын жүзү болгон. Айнура айым өзүнүн ишмердүүлүгүн баштагандан тартып эле өзү менен кошо 3 кыз келиндерди жумуш менен камсыздаган. Каарманыбыздын бул тармакта 10 жылдык тажрыйбасы бар. Өз өнөрүн айылдагы тигүүчүлүккө кызыккан кыз келиндерге үйрөтүп, аларды кайра иш менен камсыздайт. Азыр 3 кыз менен иштейм, анан үйрөнөм дегендер болсо үйрөтөм. Анан ушул жагы ыңгайлуу болду мага. 2 балам алат элем жөлөк бул. Анан азыр ошо Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Иштетсе болот экен, иштесе болот экен. Швеяга иштейбиз дегендер көп, иштегендер көп. Анан иштеп кетсе болот, жакшы эле. Ошо шаардан келет, кройду шаардан алабыз. Таксиден салат, кайра готовый чыгарып, таксиден салабыз. Акчасы жумасына алабыз, жакшы эле. Тиккенибизге жараша алабыз. Ай сайын жөлөк пулду күтүп отургандан көрө соц контракттын негизинде келишим түзүп, жеке бизнес баштоону туура көргөн. Өкмөттөн алган 100 000 сомго кийим тигүүчү 2 машина сатып алган. Учурда баштаган ишин жашы нукка түшүрүп алган. Айыл жергезине бул жакшы жумушта. Биз кичинекей балабызды таштап сыртка кете албайбыз, ошон үчүн айыл жергезине бул жакшы жумушта. Жакшы иштеп атабыз, шүгүр. Өкмөткө чоң рахмат, ушундай ушул акчаны алып мындай иштетип, көзүн билген кишиге иштетип кетсе болот да. Азыр иштеткендер көп. Ошону чоңойтуп анан мындан да чоңойтоюн деген оюм бар. Ишим жакшы эле. Социалдык контракттын негизинде өткөн жылы Токтогул районунда 50 үй бүлө келишим түзүп, алар ар түрдүү тармакта иш баштаган. Ал эми быйылкы жылы болсо 240 чара менен келишим түзүп пландалууда. Элдерге жакшы эле болду. Өзүм кичине чакан бизнесин ачып кетет элем, кичине жардам болсо деген элдерге жакшы эле жардам болду. Азыр деле жакшы эмелер бар. Алсак ишибизди баштап кетсек деген жарандарыбыз көп эле кайрылып атат азыр деле. Белгилей кетсек, Токтогул районунда жакыр жашаган 5000ден ашуун кожолук бар. Диана Райымжанова, Бектур Иманалиев, Токтогул району.